Азыр жаңы келген Украинадан келген товарларыбыз кандай? Эрлан Сейиткулов чет өлкөлөрдөн кондитердик азыктарды алып келип аймактарга жөнөтөт. Ишкерликтин мындай түрүн өздөштүргөнүнө 3 жылдын жүзү болду. Бул убакыт аралыгында ар кандай маселелерге туш болгон. Пандемиянын кесепетинен буйртмалары азайып, 30% чыгымга учураган. Буга катар бир нече көйгөйлөр бар экенин кошумчалады. Бир немен жумушчуну ишке алганда ошоңго болгон социалдык төлөмдөрдүн аябай чоң көп болуусу. Мисалы, ошол эле социалдык төлөмдөр 18-20%га чейин көтөрүлүп кетет. Ошону биз 7-8%га чейин түшүрүп бергиле. Ошон үчүн ошоларды карап, ошоларды түшүрсө, менин оюмча бул социалдык немелер деле, мисалы, көбүнчө көйгөйлөр чечилет, көп адам жумуш менен камсыз болот расмий түрдө. Эрлан Сейиткулов өңдүү бир катар ишкердин мындай маселесин чечүү максатында өкмөт атайын мүмкүнчүлүк түзүп берди. Тагыраагы салык жана камсыздандыруу төлөмдөрү боюнча топтолуп калган негизги карызын төлөшсө, алар үчүн чыккан туумдар менен салыктык санкциялар жоюлат. Биздин ишкерлерге дагы айтчу нерсе бул ушул мыйзам жылдын аягына чейин иштейт. 1-июлга чейин мен айтып кеткендей 100% жоюлса болот. Туумдар, пайыздар, ошондуктан ушул колдонуп, ушул мыйзам менен өзүңөрдүн жана абалыңарды жакшыртуу максатында ушул мыйзамды колдонсоңор болот. Мындай жеңилдиктер менен колдоолорго бизнес чөйрөсү муктаж. Анткени алар менен мамлекеттин кызматташуусунан өлкө экономикасы көз каранды. Мамлекеттик органдар менен өнөктөштүк иретинде айла калыш керек ишкерлер менен. Себеби мамлекет бул өнөктөш, бул шарттарын түзүп берип, ошол шарттарды иштөөсүн көзөмөлдөп, камсыздап, анан талаш тартыштар болсо, ошолорду жөнгө салыш керек. Ишкерлер менен инвесторлордун эркин иштөөсүн камсыз кылуу үчүн президент Садыр Жапаров жыл башынан бери 2 жарлык чыгарган. Ага ылайык бизнес түзүмдөрүнүн укуктары корголот. Ошондой эле жарандардын жана чарбакер субъекттердин банктык эсептерин текшерүү убактылуу токтотулат. Инвесторлордун мыйзамдуу ишине тоскоолдук кылуу аракеттери болбошу керек. Мээрим Эшимбекова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.